Сизге келген маалыматты дароо таратуудан карманыңыз. Расмий такталган гана кабарларды бөлүшкөнүңүз бул сиздин коопсуздугуңуздун кепили. Маселен, экстремисттик маанайдагы материалдарды тараткандар 2 жыл 6 айдан 5 жылга чейинки эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Photoshop белгилери бар сүрөттөрдү жана кимдир бирөөнү шылдыңдаган, каралаган маалыматтарды бөлүшсөңүз, мыйзам иш-аракеттерге аралашкан болосуз. Тактап айтканда, жабыркаган адамдар жарандык тартипте сотко бериши ыктымал. Мындайда, абирине шек келди деген аныктама менен компенсация төлөп, сиз тараткан материалдарды төгүндөп берүүгө милдеттендирилесиз. Ал эми маалымат жаратууда, маселен, сиз өткөрүүчү иш-чара тууралуу алдын ала кабардар болушуңуз зарыл болот. Өткөрүлгөн күнү, сааты жана дареги боюнча. Негизгиси иш-чаранын максаты менен ал ишмерчемге кимдер катышуусу тууралуу маалыматтардын толук болуусу кабар жаратууңузга жеңилдик болуп берет. Алсак, эртең 1-июнь саат 10:00 Ош шаардык борбордук аянтында балдарды коргоо күнүнө карата майрамдык салтанат уюштурулат. Иш-чарага мектептин мыкты окуучулары жана бала бакчалардын жалпы 100 бала катышат. Майрамда шаар мэрі балдарды куттуктап, белек бешкектерди ыйгаруусу күтүлүүдө.